Бишкектеги кафелердин биринде мушташ учурунда жигит бычакталды. Адамдын ден соолугуна оор зыян келтирген чектөө кармалды деп билдирди Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык 27-сентябрда түнгү саат 1:28 чамасында 102 номуруна Бишкектеги Каралаев көчөсүндө бычакталган адам жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Тергөө кызматы аталган факт боюнча ден соолукка оор залал келтирүү менен иш козгоп, шектүү катары 2003-жылы туулган жараны кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Учурда тергөө уланууда. Булак Баракелди. Орусия Коргоо министрлиги 125 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын Коргоо министрлиги жекшембиге караган түнү өлкө аймагына дрондор менен чабуул жасалганын билдирди. Волгоград, Белгород, Воронеж, Ростов, Курск жана Брянск облустарында жана Краснодар крайында Азов деңизинин аймагында 125 учкутсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Белгороддун губернатору Вячеслав Кладков соңку бир суткада аймакка жасалган чабуулда бир адам мерт болуп, дагы 7 киши жаратылганын маалымдады. Воронежде өрт тутанды. Жергиликтүү бийлик анын кесепети тууралуу маалымат бере элек. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ушул жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарларына күн сайын дрондор менен чабуулу жасалып жатат. Орусиянын Коргоо министрлиги анда жарандык инфраструктура жабыркап, жайкын тургундар мерт болгонун, жаратылганын кабарлап келет. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Бишкекте окуучу жанын кыйды. Окуяга милициянын тиешеси бар жогу текшерилет. Сот тармакта Бишкекте 17 жаштагы окуучу үйүндө өмүрүн кыйганы тууралуу жазылган. Ал 26-сентябрда классташтарынын бири менен сейилдеп жүрүп, чылым чегүүнү чечишкен. Арды байкап калган милиционерлер окуучуларды зекип, коркутуп 3000 сом талап кылышкан. Андан кийин алардын ата-энесинин катышуусу жок эле протокол түзүшкөн деп жазылат билдирүүдө. Андан кийин окуучу үйүнө барып, жанын кыйганы белгиленген. Бул боюнча Бишкек ШИВИ маалымат таратып, өспүрүмдөрдүн өмүрүнө кол салганын тастыктады. Окуяны Бишкек ШИВИдин жетекчиси жеке көзөмөлүнө алды. Милиция билдирүүдө жазылгандар боюнча тыкыр текшерүүлөр жүрөрүн убадалады. Шаардык милициянын жетекчилиги каза болгон баланын ата-энесине байланышка чыгып, шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылышкан. Флоридадагы бороондон адамдар каза боло баштады. АКШнын Флоридасында Хелен бороону каптап жатат. Бул Кошмо Штаттарда болгон эң чоң бороондордун бири. Штатта электр энергиясы менен көйгөйлөр болуп, жолдорду суу каптап, аэропорттор жабылды. Кырсыктан алгачкы курмандыктары айтылууда. Непалда сел кырсыгынан улам 100дөн ашык адам мерт болду. Непалда сел кырсыгына 100дөн ашык адам мерт болду жана дагы 60тан көп кишинин дайыны чыкпай жатат. Өткөн жума күндөн бери тынбай нөшүрүлүп жааган жаандан улам суу ташыган. Болжол менен 3000ден ашык тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Селден улам жер көчкү коркунучу көбөйдү. Ташкын каналдарды, канализацияларды жууп кетти. Электр энергиясы менен камсыздоо өзгөлтүккө учурады. Непалдын борбор шаары Катманду баштаган бир катар аймактарда мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Жергиликтүү бийлик караңгыда машина менен жүрүүгө тыюу салды. Синоптиктер жаан бери дегенде шейшембиге чейин токтобошу мүмкүн экенин эскертип жатат. Куткаруу иштерине миңдеген полиция кызматкери, ыктыярчылар дагы тартылды. Непалда муссон маалында жылда сел жана жер көчкү жүрөт. Бирок соңку кездери кырсыктын кесепети өсүп баратат. Окумуштуулар муну климаттын өзгөрүшү, дүйнөлүк океан ылдам бууланып, абанын тез нымдашканы, анын негизинде жаан-чачын көбөйгөнү менен байланыштырып келет.